Мен Мразиков Аброр Жомонович, Тажик Республикасынын Жергатал районунун Калтабулак айылында 1987 жылы төрөлгөн Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде биринчи курска педагогика жана психология институтуна келип тапшыргам. Баягы президенттик квота менен 2008 жылы Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жыйындар залында баягы Эмил Жамгорозович деген агайыбыз бар эле. Ошол киши менен биргеликте Тажикстанда кыргыз жаштарынын билим алуу маселелери деген тема коюп конференция өткөргөнбүз. Бишкекте туруп бир топ иш-чараларды өткөрүп, ошол менен биргеликте баягы кыргыз эл коомдук бирикмеси жардам берип, андан Акшункар жаштар коомдук бирикмеси жардам берип, Тажикстанга Жергатал районуна кыргыз мектептерге көркөм адабиятта окуу куралдары, баягы мектептеги андан ошол 10-11 класстарга кыргыз тил адабияттар, баягы Алыкул Осмонов, ошол эле Чыңгыз Айтматовдун бир топ чыгармаларын, китептерин ошол жерге 23 мүчтүк китеп жеткирип келдим. Ушака кызыгаттылар да бар эле. Ошон үчүн Аброр биринчи келди, анан башкалары келип, кичинелери ушакта окушту да. Көчүп келгениме 2009-жылы келип калып, 11-жылы келдик биз полностью. Буга чейин балдар ушакта болгон, окуп бардыгы. Келгенден кийин жумушка киришти. Жакшы. Онду бүтүп эле буяка келип окуду, онунан 2 жылдан кийин бири барды. Ondan keyin dagы tez ele bara turgan bolup kaldı жылында. Ondan keyin apa ne kılasыңар, жүрүңүздөр, кетиңиздер, сиздер ham şoyka barыңыздар деп өзү кызып калды. Анан өзүбүз ham олордун аркасынан келип алдык. Бала кезде көп кыялдар болуп экен. Бирок бүгүнкү күндө ошол кыялыма жетчим деп дагы айтсам болот. Биринчиден, экинчиден ошол кыргыз мамлекетинде иштеп турган мен үчүн чоң сыймык болчу. В своей работе Аброр Жомонович, как опытный, грамотный, дисциплинированный, очень пунктуальный, исполнительный сотрудник, очень отлично работает в команде. Помимо того, что мы на сегодняшний день актуальный вопрос стоит в поддержке семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Аброр Жомонович в своей работе, безусловно, очень также относится к таким категориям, как пожилым гражданам, к инвалидам, не только к детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. И несмотря на рабочее время, это может быть и день, и ночь, в любом случае всегда мы поддерживаем эту тесную взаимосвязь, что дает сегодня положительный результат как в выявлении, так и в сопровождении данных семей. Азыркы жаштардын көз карашы таптакыр башкача. Мындайча айтканда, ар бир жаш бала менен сүйлөшүп, ар бир жаш балага өзүнө жараша базым жасап, өзүнүн баягы түшүнүүгө жараша басым жасап, ошол бала менен сүйлөшүп, ошол баланын мындайча айтканда ишеничине кирип, ошол бала менен сүйлөшмөйүн бүгүнкү күндө урушуп же болбосо кандай алдоо жолу менен азыркы жаш балдар алдоого болбойт да, мындайча айтканда. Мен үчүн эң негизги максат мен мамлекетке эмне кылдым деген уран, мындайча айтканда. Максатым ошол. Баягы бүгүнкү күндө милицияга иштеп калганымдын бирден түздөн-түз бир себеби бул өзүмдүн ошол кыялданган жаш кезектен бери кыялданып келген. Кыялдар орундалып десем болот. Бүгүнкү күндө ошол ички иштер бөлүмүндө